Бул жерде жаңы билим берүү мыйзамы кабыл алынган. Буга чейин деле бала бакчалардагы тамактан ата-энелер көтөрүлүп келген. Айрым жерде 50%, айрым жеринде 100%ке чейин көтөрүп келген. Бүгүнкү күндө билим берүү министрлиги тарабынан атайын адистештирилген бала бакчалар жана Баткен областынын бала бакчалары республикалык бюджеттен каржыланат. Республикалык бюджеттен деле каржыланган эмес буга чейинки бала бакчалар. Жергиликтүү бюджет жана ата-энелерден болуп келген. Бүгүнкү күндө негизи мамлекеттик саясатта эң колдоого муктаж болгон аяр, жакыр топтун балдарын колдоого даректүү жардам көрсөтүлөт. Балким ушул буга чейинки төлөп келгендердин ичинде ошол жакыр адамдардын да балдары болушу мүмкүн. Ушул социалдык колдоо саясаты билим берүүдө ошол багытта кетет. Анан ушул тууралуу социалдык тармакта пикирлерин жазгандардын басымдуу бөлүгү байлардын балдары частныйга барат, кедейлер мамлекеттикине барат деген билдирүүлөр жазышып атат да. Сиздер ушуга мындай көзөмөл жүргүзүп көрдүңүздөрбү беле? Бул негизинен тандоо. Каалаганы жеке менчик бала бакчаларга да барып атат. Негизинен азыр Кыргыз Республикасында президенттин дагы артыкчылыктуу саясаты мектепке чейинки балдарды өнүктүрүү, бул жөнүндө акселератор программасы да жүрүп жатат. Ошол жеткиликтүүлүгүн балдарга өнүктүрүү муктаждыгын камсыз кылуу боюнча азыр жеке менчик бала бакчаларды да колдоо саясаты жүрүп жатат. Биз аны менен ошол даректүү жардам же ваучер аркылуу ошол колунда жок муктаж адамдардын балдарын мейли жеке менчикке бара, мейли мамлекеттикке бара, ошол жагында колдоо саясаты жакын арада жүрөт. Кантип иш жүргүзөсүздөр? Мисалы, мамлекеттик бала бакчага байдын баласы деле, кедейдин баласы деле бир убакта барып калышы мүмкүн. Анан байдын балдары бул жака, кедейдин балдары бул жака отургула болобу? Андай болбойт. Мына бул эми бала бакчага балаңызды берип көрсөңүз, өкөтөн бир казандан тамак ичип атат. Дал ошондой эле жүрө берет, бирок каржылоо булактары баягыдай эле казначейство аркылуу жашыруун эмес эмне үчүн казначействого эле түшөт. Буга чейин деле ата-эне мисалы үчүн Бишкек шаарында күндүк норма 120 болсо, анын 60-ын ата-эне төлөп келген бала бакчанын казначей эсебине түшөт. Анан бирдиктүү тендер жарыяланат, анан бирдиктүү тамак жасалат. Андан сен нары тур, сен бери тур деген эч кандай бул жерде болбойт. Бул жерде эми точечный жардам көрсөтүү кайра эле ошол счет менен кетет. Эч кандай бул жерде тескерисинче ошол колдоо муктаждардын балдарын мындай биринчи иретте колдоо көрсөтүү үчүн бул саясат жүргүзүлөт. Мындай чечимди ошо атайын текшерүү жүргүзүп көрүп, анан кийин кабыл алдыңыздар да, мамлекеттик бала бакчаларга байлардын балдары барат экен да? Жок, эми аны байлардыгы деп сиз кайра айтып атасыз, бирок бизде Кыргыз Республикасында жакырчылыкты аныктоо инструменттери бар. Бүгүнкү күндө атайын расмий статистикада 200 миңге жакын жакыр үй бүлөлөр бар деп тастыкталган. Дал ошол аймактардагы балдардын бала бакчага жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу болуп эсептелет. Балким колунда бар адамдарга айына 2000 сом кеп эместир. Бирок 2000 үчүн бала бакчага барбай калган да балдар бар. Дал ошол калктын аяр тобун колдоого багытталган бул.